Алоэ дарылык касиети боюнча өсүмдүктөрдүн ханышасы аталат. Кенен билип, өзүңүз үчүн пайдалуу каражат катары колдонсоңуз жаңылышпайсыз. Алоэ бет терисин буручтардан арылтат. Ал үчүн алоэнин бир жалбырагын тең ортосунан бөлүп, туурасынан 3-4 бөлүк кылып кесиңиз. Аны массаж линиясын көздөй сүртүп 10 минутта массаж кыласыз. Натыйжасында жашарып калганыңызды байкай аласыз. Экинчи, тиш жууганда айрымдардын мүлкү канап турат. Аны токтотуу үчүн алоэден паста жасайбыз. Алоэнин сырткы жашыл бөлүгүн жука кылып кесиңиз. Ортосундагы түссүз массаны бөлүп алыңыз. Ага мята чөптү, аз гана өлчөмдө сода кошуп, жакшылап аралаштырасыз. Аны менен эртең менен кечинде жууп турсаңыз, ооздогу бактериялардан арылып, мүлктүн сезгенүүсүн алдын алган болосуз. Мятаны дарыканалардан таба аласыз. Беттеги ошондой эле колтуктагы ашыкча түктөрдөн арылган соң кызарып, кан уюп калбасын десеңиз, тазалаган соң алоэ менен сүртүп коюңуз. Көздүн алдындагы көгөргөн дактардан арылууда алоэ гели менен оңой жана натыйжалуу болот. Пакта кебезди алоэге сүртүп, эртең менен көздүн алдына 10-15 минутта коюп турсаңыз, бул көйгөйдөн арыласыз. Эриндер жарылганда үй шартында алоэден помада жасаңыз. Алоэнин массасын алып, аз гана өлчөмдө тамак аш үчүн колдонуучу кызыл боекту кошуп, пайдалансаңыз эң сонун болот. Алтынчы кеңеш мырзалар үчүн сунушталат. Чачка арналган гелиңиз түгөнгөн болсо, алоэ массасын ашкана балкасы менен жакшылап майдалап, сүртүп жүрсөңүз, ары пайдалуу, ары сапаттуу чачка ээ болосуз. Бет териси майлуу айымдар пудраны канча көп колдонушса деле бат эле жалтырап чыга келет. Бул жолдон тажасаңыз, алоэ массасы менен тоналдык кремди аралаштырып, бетиңизге сүртсөңүз сизге ыңгайлуу болот. Сегизинчи, кашты өстүрүү үчүн да алоэ пайдалуу. Анын суюктугун 2 жолудан кашка сүртүп туруу жетиштүү. Өзгөчө сулуулар макияжды өчүрүү үчүн кымбат фирмалардын каражаттарын акча короотунун ордуна үйдө алоэден өзүңүз жасаңыз. 50 грамм алоэ массасына 20 грамм зайтун майын суу кошуп жакшылап чайып алыңыз да пакта кебези менен боекторуңузду арчыңыз. Таза гана кылып кетирбестен картаюунун алдын алып жашартып турат. Баш териси кургаганда чачта ак куптор пайда боло баштайт. Анда 100 грамм алоэ массасына 50 грамм кокос майын жана 25 грамм зайтун майын аралаштырып, массаж кылып чачка сүртүңүз. Биринчи маскадан соң эле натыйжасын байкай аласыз. Күнгө күйгөндө алоэни тоңдуруп, денеңизге сүйкөңүз. Ысып ачышып турган тери бат калыбына келет. Бет териси үчүн мыкты маска. Кадимки кол арчыган кагазды алып, ага көз, мурун, оозду түшүрүп кыркып аласыз. Даяр болгон кагазды алоэнин жакшылап аралаштырып алынган массасына салып, бетиңизге коюп 20 мүнөт эс аласыз. Андан кийин жууп салуу керек. Мында сиз ар түрдүү тактардан, безеткилерден арыласыз. Бат-баттан кайталап туруу сунушталат. Алоэ бет үчүн сонун скраб да болуп берет. Күрүчтүн унуна бир тарабы арчылган алоэни булап, бетиңизге сүртүп 5-10 мүнөттө жууп салыңыз. Колуңуздун териси кургап, түлөп жаткан болсо, дагы да алоэге бал кошуп аралаштырып колуңузга сүртүңүз. Безетке айлаңызды алып жаткан болсо, пастага алоэ гелин аралаштырып, безеткинин үстүнө сүртсөңүз 1 күндө сакаят. Бет териси кургап, түлөгөн учурда алоэ менен сүртүңүз, нымдашып жылмакай жүзгө айланат. Чач төгүлүүсүн токтотуучу натыйжалуу каражат. Анда алоэнин массасын тарактын жардамында чачка сүртүп, жарым сааттан кийин жууп салыңыз. Ич ооруган учурда алоэнин массасын алып, оозду чайнап жутканга аракет кылыңыз. Колтук тердеп жыттанганда 30 грамм зайтун майына 20 грамм өсүмдүк глицеринин, 50 грамм алоэ,
жана чымчым сода кошуп ысытып бир аз убакытка муздаткычка салып коесуз. Коюраак массага айланганда пайдалана бериңиз. Жагымсыз жыт менен бирге тер да жоголот. Кургак беттүү айымдарга сонун маска. 50 грамм алоэге 1 роза гүлдү, ошондой эле 40 грамм йогурт кошуп, блендерге аралаштырып бетиңизге маска кылсаңыз болот. Ичтеги кабатталган ашыкча майлар тажаткан болсо, бадыраң 1 дана, 25 грамм имбир, 15 грамм петрушка, лимон согун, 200 грамм алоэ ширесин блендер менен аралаштырып уктар алдында ичүү сунушталат. Колдо сепкил сыяктуу чыккан кара чекиттер болсо, алоэ гелине куркума кошуп сүртүңүз, мыкты жардам берет. Ар кандай жараттарда алоэ бат сакайтуучу касиетке ээ. Аны жарат алган жериңизге сүртүп же байлап таңып койсоңуз жетиштүү. Өз колуңуз менен нымдаштыруучу самын жасап алууда сиз үчүн ашыкчалык кылбайт. Ал үчүн 20 грамм базилик, 30 грамм алоэни блендерден өткөзүп, самын күкүмдөрүн кошуп ысытып, 1 саат убакытка тыныктырып койсоңуз даяр болот. Алоэнин курамында минералдык туздар, С витамини, катехин, аминокислота сыяктуу пайдалуу заттар бар. Алоэ гүлүнүн жалбырагы, ширеси, карын, ашказан жарасы, 12 эли ичеги, жөтөл, жара, бронхит оорулары менен катар сасык тумоодо жана күйүктө жардамга келет. Кошумчалай кетсек, алоэнин ширеси ангина, фарингит, оозул жана башка суук тийген ооруларда чайкоочу каражат катары колдонулат. Сөөлдөн арылууда алоэ гүлүнүн жалбырагын кесип алып, анын суюктугун бир күндө 6-7 жолудан сөөлдүн үстүнө басып туруу жакшы натыйжа берет. Мындан тышкары алоэнин жалбырагын майдалап, экзаме, дерматит жана теринин аллергия ооруларына компресс кылуу менен да дарыланып келишет. Ашказан жарасында 15 грамм алоэнин ширеси, 350 грамм кызыл шарап жана 250 грамм балды бирдей массага келгенче аралаштырып туруп, муздаткычка 5 күн коюу керек. Бул дары тамактанар алдында 1 чай кашыктан ичилет. Балдардын ити оорусунда 3 жылдык алоэни, грек жаңгагын, лимонду эт майдалагычтан өткөрүп, ага бал менен зайтун майын кошуп, дары даярдайсыз. Эми аны балага күндө ичирет. Тамактанарга жарым саат калганда 1 чай кашыктан ичирүү керек. Суук тийүүдө 300 грамм алоэнин жалбырагын кыргычтан өткөрүп, ага 3 аш кашык бал менен медициналык спирт кошуп аралаштырыңыз. Даяр болгон аралашманы күнүнө 3 мал тамак ичер алдында жеп турсаңыз, дарттан алыс болосуз. Ошондой эле 10 аш кашык алоэнин ширесине 20 грамм кайнак суу аралаштырып, бир күндө 3-4 ирет мурдуңузду чайкаңыз. Алоэ вера сиздин организм үчүн эң пайдалуу өсүмдүктөрдүн бири болуп саналат. Аны үйүңүздө өстүрүп, ар дайым керектүү учурда колдонсоңуз болот. Үй шартында бул өсүмдүккө мал менен суу куюп, күн көп тийбеген жерде өстүрүш керек. Анын жоон жана ичке жалбырактарындагы суюктук медицинада көп колдонулат. Аталган өсүмдүк Түндүк Африкада табылып, эң алгач египеттиктер колдонуп келишкен. Алар алоэни кантип колдонуу керектиги боюнча 12ден ашуун рецепттердин түрлөрүн ойлоп табышкан. Ошондон тартып бул өсүмдүк шарттуу жана альтернативдүү медицинада колдонулуп келет. Эмнеге пайдалуу? Ар кандай тери ооруларына пайдалуу. Дүүлүгү жана кычышууну басат, бырыштардын алдын алат, иммунитетти көтөрүүгө жардам берет, кандагы канттын өлчөмүнүн теңдигин сактайт, жүрөктүн иштөөсүн жана кандын сапатын жакшыртат, тиштин эттерин сактайт, артриттин шишип кетүү коркунучунун алдын алат, заара чыгаруу милдетин жөнгө салат.